Саламатсыңарбы окуучулар, кутмандуу күнүңөр менен. Биз силер менен 7 класстар үчүн кыргыз тили сабагын улантабыз. Биз өткөн сабакта кыргыз тилинен мадалдык сөздөр деген эмне, мадалдык сөздөргө кандай сөздөр кирерин тууралуу толук маалымат алганбыз. Эмесе бүгүнкү сабагыбызда улантабыз. Мадалдык сөздөрдүн түрлөрүнө токтолобуз. Сабактын темасы мадалдык сөздөрдүн маанисине карай бөлүнүшү. Сабактын максаты мадалдык сөздөрдүн берген маанилерине карай түрлөрүн түшүнөбүз. Мадалдык сөздөрдүн түрлөрүн бири-биринен ажыратып билүү менен кепте ыктуу колдонууга үйрөнөбүз. Окууга аң сезимдүү мамиле жасап, активдүү болууга аракеттенебиз. Жогоруда айтып кеткендей, биз мадалдык сөздөр жөнүндө кеңири маалымат алганбыз. Эмесе билимдерибизди дагы бир жолу бекемдеп алуу максатында төмөнкү суроолорго жооп берип отуралы. Мадалдык сөздөр деген эмне? Кандай сөздөр мадалдык сөздөр болот? Ойлонолу. Демек, мадалдык сөздөр сүйлөп жаткан адамдын оюна карата угуучунун ар кандай мамилесин билдирген сөздөр мадалдык сөздөр деп аталат. Кыргыз тилиндеги мадалдык сөздөр булар чындыгында, чынын айтканда, ырас, балким, мүмкүн, кыязы, сыягы, бактыга жараша, баса, тилекке каршы, албетте, арине, болжолу, кыскасы, имиш, айтмакчы, көрүнөт, окшойт. Маселен, сөзсүз, шексиз, өңдөнөт, ыктымал, сыяктуу, шекилдүү, чыгар, демек, тийиш, айтор жана башка сөздөр. Демек, мадалдык сөздөрдүн маанисине карай бөлүнүшүнө көңүл буралы. Мадалдык сөздөр ар түрдүү маанилерди билдиришине карай төмөндөгүдөй топторго бөлүнөт. Биринчи, айтылуучу ой-пикирди ырастоо, кубаттоо, бекемдөө маанисин билдирген мадалдык сөздөр. Булар албетте, арине, ырас, сөзсүз, шексиз, дурус деген сөздөр айтылуучу ой-пикирди ырастаган мадалдык сөздөргө кирет. Мисалга көңүл буралы. Албетте, мен бүгүн жолго чыгам. Демек, бул жердеги мадалдык сөз албетте ойду ырастап бекемдеп атат. Сөзсүз, биз ойлогон максаттарыбызга жетебиз. Мында дагы мадалдык сөз сөзсүз. Ырас, сен кээде бир адамдардын аттарын алмаштырып айттың. Мындагы мадалдык сөз ырас. Арине, окуумду ийгиликтүү бүтүп алышым керек, андан соң иштеймин. Демек, жогорудагы албетте, сөзсүз, ырас, арине деген мадалдык сөздөр ой-пикирди ырастоо үчүн колдонулду. Мадалдык сөздөрдүн кийинки түрү. Айтылуучу ой-пикирге күнөм саноо, болжолдоо, божомолдоо, ишене бербөө маанисин билдирген мадалдык сөздөр. Булар балким, болжолу, чамасы, сыягы, кыязы, мүмкүн, чагымда, ыктымал, тийиш, көрүнөт, окшойт, өңдөнөт, имиш жана башка сөздөр кирет. Бул мадалдык сөздөр айтылуучу ой-пикирге күнөм саноону, болжолдоону, божомолдоону, ишене бербөө маанисин билдирип турат. Мисалга көңүл буралы. Балким, бек турган мындан да жакшылык болорун билбеген чыгар. Демек, бул жерде мадалдык сөз балким. Менин өмүрүмдө көп иштер болду. Сөзсүз аны силерге айтышым ыктымал.
станцияга 2 эшелон аскер келип токтогон имиш. Окуучулар келишкен көрүнөт. Демек бул жердеги модалдык сөздөр балким, ыктымал, имиш, көрүнөт. Демек сүйлөмдөгү ойдун божомолдоо, болжолдоо, ишене бербөө маанисин билдирип турат. Кийинки түрүнө көңүл буралы. Ой пикирди тактап көрсөтөт. Мындай модалдык сөздөргө көрсө, тура, кыскасы, кана, акыры, айтор сыяктуу модалдык сөздөр кирет. Мисалы, жокчулук адамзаттын ырысын кесет тура. Көрсө, анда жакшы окуган эмес экенбиз. Кыскасы, бул оюмду айтуу үчүн көп ойлондум. Кана, силер да ушундай иштегиле. Айтор, бул сөзүм элге аябай жакты. Демек келтирилген мисалдардагы тура, көрсө, кыскасы, кана, айтор деген модалдык сөздөр сүйлөмдөгү ой пикирди тактап көрсөтүп турат. Эмесе балдар, төмөнкү чыгармачылык көнүгүүгө көңүл бургула. Сүрөт боюнча кандай сүйлөмдөрдү ойлойт элеңер? Ойлонуп отургула. Демек, убакытты, саатты көрүп турасыңар. Убакыт өтүп атат. Кана сүйлөм ойлонгула. Тилекке каршы убакыт бизди күтпөйт. Демек балдар, убакыт алтынга тете. Убакытты барктайлы. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз, сүйлөмдөр ойлонобуз. Муз үстүндө бийлөө, демек, сүйлөмгө көңүл буралы. Сүрөт боюнча мындай деген сүйлөм айтсак болот. Чынында спорт менен машыгуу адамдын ден соолугун чыңдайт, сергек жашоого багыттайт. Демек, бул сүйлөмдөгү модалдык сөз чынында, демек айтылып жаткан ойду ырастап атат. Кийинки сүрөткө көңүл буралы. Бул соңкөл экен. Бул дагы дүйнөнүн кооз жерлеринин бири. Демек, кандай сүйлөм айтсак болот? Ырас. Федор Михайлович Достоевский айткандай, дүйнөнү сулуулук гана сактайт. Демек, бул сүйлөмдөгү модалдык сөз ырас, ой пикирдин ырастап атат. Кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Жаныбарлар жөнүндө экен. Сүйлөмгө көңүл буралы. Албетте, жаныбарлар адамдарды жаратылыш менен гармонияда жашоого үйрөтөт. Демек, бул сүйлөмдөгү модалдык сөз албетте. Андан кийинки чыгармачылык көнүгүүгө көңүл бургула. Сызыкчанын ордуна тиешелүү модалдык сөздөрдү коюп көргүлө. Ал өзүн кайраттуу жана кубаттуу кылып көрсөткүсү келгендир. Эне мээрими, махабаты такыр башка. Саат оңдоочу усталар Ташкенттен да табылбайт. Мунун айткан ойлору ишке ашты көрүнөт. Бала жылмайганда айтике да жылмаят. Булар тоо кийик. Жапардын келерине 2-3 күн калды. Демек, сызыкчанын ордуна тиешелүү чындыгында окшойт, балким, имиш, ырас, сөзсүз көрүнөт деген модалдык сөздөрдү коюп көргүлө маанисине ылайыктап. Ойлонолу балдар. Демек, сүйлөмдүн толук вариантына көңүл бургула.
Биринчи сүйлөм. Балким ал өзүн кайраттуу жана кубаттуу кылып көрсөткүсү келгендир. Чындыгында эне мээрими, махабаты такыр башка. Саат оңдоочу усталар Ташкенттен да табылбайт имиш. Ырас, муну айткан ойлору ишке ашты көрүнөт. Бала жылмайганда сөзсүз Айтике да жылмаят. Булар тоо кийик окшойт. Жапардын келерине 2-3 күн калды көрүнөт. Демек, бул сүйлөмдөрдөгү мадалдык сөздөр балким, чындыгында, имиш, ырас, сөзсүз, окшойт, көрүнөт. Демек балдар, эми маанисине карай кайсы мадалдык сөздөр экенин өз алыңарча талдап көргүлө. Бышыктоо үчүн көнүгүү. Төмөнкү сүйлөмдөрдөн мадалдык сөздөрдү тапкыла. Мааниси боюнча мадалдык сөздөрдүн кайсы түрүнө кирерин далилдегиле жана аларга комментарий жүргүзгүлө. Сүйлөмдөргө көңүл буралы. Бактыга жараша бүгүн күн ачылып кетпедиби? Чынында билим ийне менен кудук казгандай. Албетте, адамда айтылбай турган сыр болот. Тилекке каршы, айтайын деген ойлорумдун баарын айта алган жокмун. Абышка бир топ жашка келген окшойт. Ал бизге таарынып калган көрүнөт. Ырас, сөздөрүңдүн чындыгы бар. Сөзсүз билим алууга тырышам. Демек балдар, келтирилген сүйлөмдөрдө кандай мадалдык сөздөр катышты? Булардын маанисине карай ажыратып көргүлөчү. Демек, бактыга жараша мадалдык сөз маанисине карай ой пикирди ырастап атат. Чынында мында дагы ой пикир ырасталып атат. Албетте, мында дагы биздин ой пикирибизди ырастап көрсөтүп атат. Тилекке каршы. Бул дагы мадалдык сөз. Окшойт. Мадалдык сөз. Көрүнөт. Мадалдык сөз. Мында ой пикир божомолдонуп, ишене бербестикти көрсөтүп турат. Ырас, сөздөрүңдүн чындыгы бар. Бул ырас деген мадалдык сөз бул жерде ой пикирди тактап көрсөтүп атат. Сөзсүз билим алууга тырышам. Демек, мында дагы мадалдык сөз сөзсүз, демек ой пикирди бекемдеп атат. Демек балдар, мадалдык сөздөр мына ушундай маанисине карай түрлөргө бөлүнөт экенин силер түшүнүп билдиңер. Эми балдар, тапшырма. Мадалдык сөздөрдү алардын маанисине карай бөлүнүшүн кыргыз тили китебинен окугула. Айрым мадалдык сөздөрдү катыштырып, 10 сүйлөм түзгүлө дагы морфологиялык талдоо жүргүзгүлө. Сабакка көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болгула.